Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Тагдыры оор болду. Владимир Путин Евгений Пригожинди эскерди. Россия президенти Владимир Путин Тверь шаарынын жанындагы авиакырсыкта көз жумган Евгений Пригожинди эскерди. Анын айтымында Пригожиндин 90-жылдардын башынан бери таанычу. Бул адамдын жашоосу оор болгон. Турмуштук сыноолорду башынан кечирди. Жакшы ийгиликтерге жетип жатты. Таланттуу адам, бизнесмен эле. Өлкөдө гана эмес, чет мамлекеттерде да иштеди деген Россиянын башчысы. Путин Твердеги авиакырсыктан көз жумгандардын жакындарына көңүл айткан. Алардын ичинде Вагнер компаниясынын кызматкерлери бар эле. Бул адамдар улутчулдук режимге каршы күрөшүүгө жигердүү салым кошушту. Биз муну унутпайбыз деген ал. Өлкө башчы окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканын кошумчалаган. Эске салсак, кечинде Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Тверь облусунун ичинде 10 адам бар, 3 экипаж мүчөлөрү менчик Embraer Elgasi учагы кулаганын билдирген. Маалыматта бары каза тапканы айтылган. Росавиация жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Жик аскердик Вагнер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин аты жөнү бар экенин маалымдаган. Авиакырсыктын себеби изилденип жатат. Кырсыктаган самолет бизнес ташууларды аткарып келген МНТ аэрокомпаниясына таандык экени белгилүү болду. Булак Спутник кежи. Аксыда күйүүчү май ташыган унаа соляркасы менен кошо өрттөндү. Аксыда күйүүчү май ташып бара жаткан унаа күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, окуя кече 23 август күнү болгон. Анда Аксы районунан өткөн Кербен Ташкөмүр унаа жолунун 8-9 жакырымында күйүүчү май ташыган унаа оодарылып, өрттөнүп кеткен. Буга байланыштуу жол 3 сааттан ашык убакыт жабык турган. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 2 көчүрмөнү курам тартылып, унаадан чыккан өрт 16:38 чектөөгө алынып, 18:07 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен унаада ташылып бара жаткан солярка толугу менен күйүп кеткен. Ошондой эле өрт талаага жайылып, 15 гектар аянтта куураган чөп өрттөнгөн. Булак Супер кежи. Беларуста өтчү ЖККнун машыгуусуна Кыргызстанда катышат. 1-6 сентябрь аралыгында Беларуста Боевое братство 2023 деп аталган белгилешкен ыкчам стратегиялык аскердик машыгуу өтөрүн аталган өлкөнүн коргоо министрлигинен кабарлашты. Аскердик бул иш-чарага Жамааттык коопсуздук кызматташ уюмунун аскердик күчтөрүнүн ар кыл бөлүктөрүн бириктирет. ЖККнун тез арада аракетке келүүчү Жамааттык күчтөрүнүн Взаимодействие 2023 деп аталган биргелешкен машыгуусу. Алар Чыгыш Европа аймагындагы кризистик кырдаалды жөнгө салуу үчүн күчтүү жана каражатты колдонуу боюнча тапшырмаларды аткаруу ыкмаларын иштеп чыгат. ЖККга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн чалгын каражаттары жана күчтөрү менен поиск 2023 атайын машыгуусун өткөрүү. ЖККга мүчө мамлекеттердин аскерлеринин материалдык техникалык жактан камсыз кылуу күчтөрү жана каражаттары менен Эшелон 2023 атайын машыгуусун өткөрүү. ЖККга мүчө мамлекеттердин радиациялык, химиялык, биологиялык коргоону жана медициналык камсыздоо боюнча түзүмдөр менен биргелешип, Барьер 2023 машыгуусун өткөрүү. Машыгууга катыша турган аскердик контингенттер эртеңден тарта Беларуста жайгашып, орун ала баштайт деп билдирген маалымат кызматы. Кыргызстандан аталган машыгууга 80ге чукул аскер катыша турганы айтылды. Булак Назар Ньюс кежи. Кайгул кызматкерине баш ийбей, аны унаасы менен сүйрөгөн айдоочу айыпка жагылды. Бүгүн 24 августта интернетте жол кайгул кызматына баш ийбей, жол танабасы менен кайгулчулардын бирин сүйрөтө качкан жарандын видеосу тараган.
Анда эки кызматкер унаны токтотууга аракет кылып жаткан учурда айдоочу кызматкерди сүйрөтүп, экинчисин сүздүрүп качып кеткен. Милиция бул боюнча кыскача маалымат берип, окуя кечээ Өзгөн районунда болгонун жана айдоочу кармалганын билдирген. Өлкөнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы окуя боюнча толук маалымат таратты. Белгиленгендей, кечээ Бишкек-Ош унаа жолунун 618-чакырымында Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын 1986-жылы туулган айдоочусу Ош облусунун жол кайгылуу кызматкерлерине баш бербей качып кеткен. Кызматкерлер айдоочуну кармоо үчүн кийинки постто турган кызматкерлерге маалымат берген. Ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында унаанын айдоочусу кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми унаасы айып короого токтотулуп, жол эрежелерин бузгандыгы үчүн жалпысынан 41 000 сом айып пул салынган. Булак Супер Кежи. Владимир Путин Кыргызстанда мектептердин курулушуна старт берет. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанда орус тилдүү мектептердин курулушуна старт бериши мүмкүн экенин Ведомости гезити президенттик администрацияга жакын 2 булакка таянып жазды. Маалыматка ылайык, Владимир Путин Кыргызстандын башчысы Садыр Жапаров менен бирге Кыргызстанда орус тилдүү мектептин курулушун ишке киргизүү аземине видеоконференция аркылуу катышары талкууланууда. Буга чейин билим берүү тармагындагы кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилеген Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин аппаратынын жетекчиси Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустинге Кыргыз Республикасында 9 мектеп куруу боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюлганын билдирген. Жогорку кеңеште 3 окуудан тең өтүп, президентке кол коюуга даярдалып жаткан. 2025-жылга чейин алгачкы мектептерди куруу пландалууда. Bir мектептин баасы 500 миллион рубльду түзүп, анда 1200 мектеп окуучусу билим ала алат. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргыз-казак чек арасында ээктин өкүлдөрү келип бийлик дооматтарын айтты. Казакстан ээп алкагында товарлардын эркин жүрүүсүн чектеп жатат. Бул туурасында экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Кыргызстандын демилгеси менен ээк жана Кыргыз Республикасынын бийлик өкүлдөрү бүгүн Кыргыз-казак чек арасынын Ак Телек пунктуна барышкан. Комиссиянын делегациясын ээктин энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошов жетектеп келген. Анда экономикалык министрлиги төмөнкүдөй дооматтарын айткан. Кең булуң, Ак Телек жана Чалдыбар чек ара пункттарында абал чыңалууда. Казак тарап текшерүү иштерин катаалдатып, жүк ташуучу унаалардын өтүшүн кечеңдетүүдө. Казакстан ээптин бердиктүү рыногунун негизги принциби болгон товарлардын эркин жүрүү эрежесин бузуп жатат. Мындай кырдаал системалуу мүнөзгө ээ. Казак тарап жүк ташуучу унаалардын өтүүсүн жайылтуу үчүн ар кандай себептерди ойлоп табууда. Мунун баары Кыргызстандын тышкы экономикасына терс таасирин тийгизүүдө. Биздин ишкерлер чоң жоготууларга учурап жатат. Өнөктөштөр алдындагы милдеттенмелерин аткара албай калууда. Өтө албай турган жүктүн арасында тез бузулуучу азыктар да бар. Аларды өз убагында жеткирбөө чоң финансылык жоготууларга алып келет. Казакстан 20 августтан тартып эч кандай расмий билдирүүсүз эле чектөө киргизип койду. Анын кесепетинен учурда чек аранын Кыргыз тарабында 500гө чукул транспорт кезекте турат. Булак Спутник Кежи.